Алла ушундай зат экен. Кимге жакшылык кааласа, ага тууралыктын, жакшылыктын жолун ачып берет. Бир уламалардын бири ушундай айткан экен да. Эгерде сага жашооңдо күнөө ишти кылуу жеңил болуп атса, анда сенин тозокко барыш жолуң жеңил болуп калды деген сөз. Эгерде Аллах сага жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берип атса, демек бул сенин бейишке апара турган бир жолду Аллах ачып берди деген сөз деп айткан экен. Көп адамдар ушуну аңдашпайт, акылга салып көрүшпөйт. Сен намазга өзүнөн өзү келип калгандай эле сезип берет. Өзүнөн өзү садака берип койгондой сезиле берет. Өзүнөн өзү зекет берип калгандай сезиле берет. Өзүнөн өзү даватка чыгып калгандай сезиле берет. Жок, Алла сага мындай айтканда издеме берди, мындай мүмкүнчүлүк берди. Алла мүмкүнчүлүк берди. Алла мүмкүнчүлүк бербесе, бул мечитке кирипчи сажда кыла албайбыз. Кээ бир адамдарга мисалы келем, ушундай кылалы. Жүрөм мечитке барсаң, азыр деп мондай. Мен могу жерден көп көрөм да, мисалы азыр дейт да, муну ойноп турат да. Ал мына могу жерге келет да. Мен молдоке суроо эле, ушундай. Анан келип, эмчи мечитке келсең, азыр дейт да, жокот. Көп байкайм ушунчу. Эмне үчүн? Анткени Алла мүмкүнчүлүк бербей койду. Адамдар ушун үчүн коркуш керек да. Мурункулар мисалы алса, ушундай бир туура жолдо келаткандарды көрүп, баштарын ийкеп, диң деп турушчу экен да. Биз ушундай кыла албай атабыз. Биз 5 эле намаз окуп атабыз, 5 маал эле. Булар болсо захиттик кылып атат, дүйнөнү иштеп атышат. Булар Алланын жолунда жүрүшөт, булар жухут кылып атышат. Булар илим таанып жүрөт, бул илим алып жүрөт деп биз кыла албай атабыз деп соодага эле кейип, ошондой бир жок дегенде ошо дүйнөнүн кулу болуп кетпейин деп анан садакаларды берип, ушуларга берип турчу экен да. Мечиттерге, талабаларга, Алла жолунда жүргөндөргөчү. Биз болсо азыр эмне деп калдык? Тескерисин деп калдык. Алла жолунда жүрсө, талаба болуп жүрсө, мисалы Алла жолунда жүрсө, бул безделниктер деп калдык да. Илим талап кылып атса, бул молдо болуп алып эмне, жыргатасыңбы деп калдык. Карасаң, бизде ушунча деңгээл ушундай төмөн түшүп кетти, иман деңгээли түшүп кетти. Биз ушул нерсени түшүнгүбүз келбей калды да. Биз тескери болуп калдык. Мурункулардай эмеспиз. Бирок мурункулардан өзүбүздү өйдө көрөбүз. Бирок мисалы алса, жөнөкөй эле пирамиданычы мен билгенде 80 жылдан бери изилдеп келатат дүйнөбүзчү. Бирок кантип жана кирпичти коюп койгондой ойлонуп турушат да. Мээси жетпей турат. Кантип коюп койгон? Кантип тизип койгон муну? Кантип ушуну шахта кылып койгон? Көтөрүүсү жананча кран жок экен, 40-50 тонна жок экен, эчтеке жок экен. Акылы жетпей атат да, өзүнүн акылы сезип атасыңарчы. Субханалла. Карасаң кандай нерсе. Эгерде бул жерде мисалы эң эле жөнөкөй нерсечи, боз үйдү да ойлонуп атышат, канча деген адамдарчы, канча жасап койгон, ким ойлоп тапкан депчи. Мээ жетпей атат да, анткени бирок все равно бир эле боз үйдүн ичинде ортосуна от жагып коюп, бир үй бүлө ошакта жыргап жашоо кыргыз болуп көйүп келбеңер мынакей.